Мен жакшы көргөн тема бул phrasal verbs, фразалык глаголдор. Бул ушундай этиштер 2-3 сөздөн турат. 2-3 этиштен турат. Такыр башка маанини берет. Мисалы, go up подниматься, көтөрүлүү. Go деген өзү басуу, up деген сөздү кошуп койгон үчүн go up подниматься, көтөрүлүү. Go down түшүү, спускаться. Go back возвращаться, кайтуу, уходить, кетүү. Go in входить, кирүү, бир жерге кирүү. In go out чыгуу. Ушул up, down, back деген предлогдордун кошулганы үчүн эле мааниси өзгөрөт. Бул жерден да карап көргүлө. Look up, смотреть вверх, искать в словаре жогору кара. Сөздүктөн издөө. Look up деген кээде сөздүктөн издөө деген мааниси бар, же болбосо жогору кара деген мааниси бар. Look down ылдый кара, смотреть вниз дегени. Take off кийимди чечүү. Take off your jacket. Жакетиңди чеч. Take out выносить, чыгарып сал. Out сырт деген билдирет. Take out болгондо чыгарып сал деген. Одно слово может иметь много значений. Бир сөз контекстте жараша ар кандай мааниде колдонулат. A word can have many variants. Бул жерде как говорить свободно, how to speak fluently, эркин сүйлөө үчүн биз фразалык глаголдорду жакшы өздөштүрүшүбүз керек болот. Көп сөздөрдү баарын бирдейинен жаттап, баарын бирдейинен билиштин кереги жок. Билген сөзүбүз менен биз ушундай комбинация түзүп, билген сөзүбүз менен сүйлөп, аны пассивдүү акыл эс тутумдан активдүү колдонууга өткөрүшүбүз керек сөздөрдү, билген сөздөрдү. In деген ичинде дегенди билдирет. At деген ошол абалда, ошол жерде айланасында дегенди, бир нерседе дегенди. On деген бир нерсенин үстүндө, столдун бетинде тийип турат. To деген к чему-то, бирөөгө барам, бир нерсеге барам. Go to school мисалы, to the school болот, мектепке деген мүчө болот. From движение откуда-то, кайдандыр, from бир нерседен, come from school. Ушул эле маанилерин сөздөргө кошкондо ошого жакын маанилерди берип коет. Мисалы, go in болгондо, in деген ичинде болгон үчүн go in, кирүү, ичкери кирүү. Выходить, go out, out деген бул сырт, чыгуу. Снаружи, go out, выходить. Go back, кайтуу. Back деген бул арт, спина. Go back болгондо возвращаться, кайтуу. Go away, уходить, кетүү. Away деген бул алыс. Go away дегенде кетүү. Go up, подниматься вверх. Up деген бул жогору. Go up бул көтөрүлүү. Go down, түшүү. Look up, посмотреть вверх, либо же найти в словаре. Буларды уже үйрөндүк. Look down, смотреть вниз, ылдый кара. Look after, присматривать, карап туруу. Look after көбүнчө балдарга, кичинекей бөбөктөргө. Look after baby, бөбөктү карап туруу деген маанини берет. Look for издөө. Look forward to, ждать с нетерпением, чыдамсыздык менен бир нерсени күтүү. Take off, снимать одежду, взлетать на самолете, да? Чечүү, көтөрүлүү. Take off. Take out, выносить, чарып салуу. Take care of, заботиться, кам көрүү. Take on, брать на себя, өзүнө алуу. Take on. Take up, начинать. Хобби, дело, баштоо. Take up. Take up, new hobby. Мен мисалы жаңы хобби I want to take up hobby, new hobby. Мен жаңы хобби баштагым келет. Или дело. Come and put, come бул келүү, приходить, put бул класть, коюу, карап көрөбүз. Come приходить, келүү. Come in, входить, кирүү. Come out, выходить. Come back, возвращаться, кайтуу. Come across, случайно встретить, натолкнуться. Вдруг кездешип калып. Come up with, придумать идею, ойлоп табуу. Put on, надевать, кийүү. Put off, откладывать, жылдыруу. Put out, тушить, огонь, өчүрүү. Put up with, терпеть, чыдамкай болуу.
Биз ошончо көп фразалык этиштерди жаттадык. Бунун баарын бирдейинен жаттап алуу кереги жок. Силерге жакканын, керектүүн, эстеп калганын жаттап, анан бара бара калганын дагы үйрөнүп алууга мүмкүн.